Парламентаризм тарыхында мындай рекордтук тездик менен бюджет кабыл алуу болбосо керек. Урматтуу Сапар Жумакадырович, урматтуу депутаттар, өкмөт толук курамында бизге бир жылда көп болсо бир 3-4 жол керек экен. Мына бүгүн мүмкүнчүлүктү пайдаланып айтып атабыз. Эң негизгиси Сапар Жумакадырович айттыңыз, биз оппозициябы, коалициябы реалдуу конструктивдүү сунуштар болсо сөз көңүл бурулат депчи. Биз тапкан каражатыбызды сарамжалдуу пайдалансак деген көп суроолор берилип атат. Кашыктап чогулткан каражатты чөмүштөп чачканга жол бербешибиз керек. Бизде өтө чоң бюджет жок. Азыр мына Табылдык Апырч айтып кетти. Эл аралык уюмдар айтып атат 39% көмүскө экономика деп. 20% деп өзүбүз айтып атабыз. Бул бир жылдык Кыргызстандын бюджетине тете. Мындайча айтканда көмүскө экономикада каражат бар, ошону алып чыгуу зарыл. Макроэкономика бул дүйнөдө коңшу мамлекеттер менен сүйлөшкөндө биздин макроэкономика карап туруп бааны берип анан сүйлөшөт. Биздин өсүү темпибиз 3,6 деп белгилеп атабыз, реалдуу өсүш деп айтат элем. Убагында болгон 7%дан өсөбүз деп, бирок жыйынтыгында 3-2%дан аша албай келгенбиз. Реалдуу өсүш кайсында болуп атат? Айыл чарбада чындыгында бар. 1%га түшүп калган бүгүн 3%га чыгып атат. Курулуш, өндүрүш, мына ушунун бардыгын биз дагы көрүп турабыз. Урматтуу Сапар Жумакадырович, реформа деп айтканга мүмкүн оңой, бирок анга эрк керек экен. Эмне үчүн мен Токой агенттигин реформа деп атам? Чакан айыл өкмөттө 2 башчы бар. Бир лескоздун директору, бир айыл өкмөт башчысы. Датасада олтурат өзү. Ошол жерге 2 баштын кереги барбы? Айыл чарба багытындагы же Токой чарба багытындагы айыл өкмөт десек датасадан чыгат, түшкөн киреше жергиликтүү бюджетке түшөт. Улутташтырылган Кадыржан Батыровдун объекттерин 7 жылдан бери бир 7 тыйын алып пайда алып келбеген объекттер бар. Мына ошолордун бир тагдырын чечиш керек. Муниципалдык башкарууга өткөрө турган өткөрүп бериш керек, болсо сата турган сатып, бюджетке каражат жүрүш керек. Ичиндеги мүлктөр тонолуп бүттү. Мына азыр Зилалиев мырза мүмкүн ошону колго алат. Мына ушундай урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биз да парламент менен ушундай сизде өкмөттү колдогон, мен ойлойм парламент болгон эмес. Кайсы маселе боюнча колдоп берип атат. Азыр 3-чү окууда да кабыл алып беребиз деген сунуштар да чыгышы мүмкүн. Бюджет бул мамлекеттин бир жылдык ок аташы. Ошону сарамжалдуу пайдаланганга баарыбыз салым кошойлу, шарт түзөлү.